Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, учурда ой көрсөтсү сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз бүгүнкү темабызда административдик соттор кандай иштерди аткарат деген темада маселе көтөрүп, буга атайын биз Ысыкөл облустук административдик сотунун төрайымы Абдыкадырова Зарина Омарованы мейманга чакырган элек. Куш келипсиз. Саламатсызбы. Зарина Омаровна, мынакей сиз ушул административдик соттордун төрайымы катарында азыр иштеп атасыз, жетектеп атасыз дегендей. Ушул административдик соттор кандай иштерди карайт негизиненчи? Ушул боюнча алгач токтоло кетсеңиз. Ысыкөл областтык административдик сот катары эле Кыргызстанда ар бир областтын ушул шаарларда административдик соттор уюштурулган. Бул уюштуруунун тарыхына токтолуп кетсем, 2017 жылы Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодекси кабыл алынды. Андан бир жыл мурун 2015 жылы административдик иштерди жүргүзүү жана административдик иш алып баруу процедуралары жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Сотторду өзүнчө бөлүп, мурда райондор аралык соттор болчу, алардын базасында административдик соттор түзүлдү. Негизги бул сотту специализированный атайын соттор деп коет. Кыргыз Республикасынын конституциясы боюнча атайын сотторду түзүү жол берилет. Баш мыйзам боюнча. Баш мыйзам боюнча. Бул ушул өзүнчө бир административдик сот өндүрүшү түзүүнүн максаты жарандын юридикалык жактардын бизнести депсек болот, мамлекеттик бийлик органдарынын жана кызмат адамдарынын мыйзамсыз иш аракеттеринен жана мындай произвол деп коет, зомбулук, мындай зомбулук эмес, өз билемдик иш алып барып, ошол укугун бузулган учурда ошол сот тарабынан коргоо болуп, негизги максат ошон үчүн административдик соттор түзүлгөн. Кандай талаштарды карайт? Мамлекеттик органдын ортосундагы, алардын кызмат адамдарынын ортосундагы жана жарандар менен болгон мамиледе түзүлгөн талаш тартыштарды. Мисалы алсак, жергиликтүү айыл өкмөттөрү жер участоктун берүү жөнүндө токтомдор кабыл алынат. Ал токтомдор менен жарандардын укугу бузулган болсо, алар бизге сотко кайрылууга укуктуу. Ошондой эле жергиликтүү каттоо органдары бар, мамлекеттик каттоо. Алардын аракеттери бизде каралат. Райондук мамлекеттик администрациялардын токтомдору, аракетсиздиктери, ЗАГС органдарынын азыр эми ЦОН болуп калды. Деги эле бүт ушу мамлекеттик бийлик органдарынын аракеттери, административдик актылары, аракетсиздиктери толугу менен ушу административдик соттордо каралат. Анан эми мынакей өзүңүз да билесиз, Зарина Омаровна, мына биздин президентибиз эл менен жолугушууларды өткөрүп атпайбы? Анан мында жолугушууда президент менен кошо мынакей соттун өкүлдөрү, анан кийин башкы прокуратура, ошондой эле жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, министрлер баары катышып атпайбы? Анан негизги өзөктү эл түзүп атат бул жердечи. Анан эми эл баягы суроо берип атат да. Жарандардын ар кандай өзүлөрүнүн укуктары бар да, корголбой калган укуктары бар. Мисалы үчүн, жана сиз айтып атканда мына жер деп атпайсызбы? Жергиликтүү бийликтердин, мисалы үчүн райондо, айыл өкмөттөрүндө дегенде берилип, туура эмес берилип калып, бир жерлерде эле бир 3-4 кишиге чейин берилген маселелерди бүгүнкү күндө көрүп атпайбыз, көтөрүп аткан маселелер. Мына ушундай сиздерде дагы ушундай жарандардын укуктары менен кайрылгандар көп болсо керек дейм да, ушундай негизинен, келип аткандар. Арыз, доо арыздарды айтып атам да. Мына ушуларды кандай карайсыздар? Канча күндө мынакей президент дагы талапты коюп атпайбы? Сотторго, прокуратура органдарына убакытты өтө мындай сүйрөп, көп учурга чейин алып жүргөндөрүн айтып атат да, 5 жыл, 10 жылдап деп. Тезирээк чечип, тезирээк чекит коюп койсоңарбы дегендей кылып атат да. Бул жагынан кандай карайсыздар? Сурооңуз аябай актуалдуу болду. Биздин Кыргыз Республикасынын президентинин ушу ордунда бүт жергиликтүү бийликтин башчылары, ошондой эле укук коргоо органдарынын башчылары жана сот органдарынын башчыларын катыштырып, элдин көйгөйүн жеринде карап, чындыгында биздин эл эмнеге муктаж? Кандай жетишсиздиктер, кандай кемчиликтер болуп жатат? Элдин өзүнүн оозунан угуу бул менимче ойлойм эң туура деп. Бизде дагы Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасынын буйругу менен бекитилген былтыр мына соттордо QR код аркылуу эл
ушу биздин сотко келгенде өзүнүн пикирин калтырып кетиш үчүн шарттар түзүлгөн. То есть мындай обратный связь деп коет, кайра байланыш. Буга чейин билесиз, биздин өлкөдө көп жылдан бери этап менен сот реформасы жүрүп келе жатат. Бирок ошо сот реформасы жүрүүдө көптөгөн мыйзамдарга өзгөрүүлөр киргизилип жатат. Соттордун техникалык базалары, финансылык базалары жакшыртылып жатат. Бирок мындай жеринде элди чогултуп, ушул элдин ой пикирин угуп, элге эмне керек? Мисалы, сот адилеттигин ишке алып барууда, жүргүзүүдө кандай кемчиликтер бар? Кандай кемчиликтерди жоюш керек? Жана ошол элдин ой пикирин угуу менен алып баруу дагы бул жерде жакшы шарт түзүлүп жатат. Анан эми жанагы ордунда чечүү боюнча туура кемчиликтер айтылып жатат, туура кеңештер берилип жатат деп ойлойм. Бирок анын арасында дагы эми ар бир иш бир өзгөчөлүгү менен айырмаланат. Кээ бир учурларда ошол кайрылган жарандар сотторго туура эмес дубарыз менен кайрылып, көп жылдап иштери созулуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан ар бир жарандын маселесин караганда аны ар тараптуу караш керек. Ар бир биз сот чечим чыгарганыбызда мыйзамдуулукту, акыйкаттуулук принцибин, адилеттүүлүк принцибин эске алып, мыйзамдын негизинде чечим кабыл алынабыз. Бирок ошол ар бир чечимди кабыл алганда, ар бир иштин аркасында адамдык фактор бар экенин дагы унутпай, ошолорду эске алуу менен объективдүү, бүт калыстык менен, бейтараптык менен иштер чечилсе, мен ойлойм, элдин сотко болгон нааразычылыгы азаят, ишеними дагы көбөйөт. Туура. Эми жарандардын тагдырын чечесиз деп турабы, мындайча айткандачы. Тагдыр деген оюнчук эмес да адамдардын. Туура. Анан эми мына сот, сиз айтып атасыз, сот адилеттиги депчи. Анан соттун көз карандысыздыгы деген барбы бүгүнкү күндө? Мурда бизе мынакей буга чейин айтылып келдик, сот деп, анан соттун көз карандуу деп да айтып келдик да. Кайсы жака көз каранды сот? Парламентке көз каранды болуп, анан жогорку жактагы бийлик органдарына көз каранды болуп, президентке чейин көз каранды болуп келген да. Бүгүнкү күндөгү ушу соттун адилеттүүлүгү, анан көз карандысыздыгы жөнүндө токтолсоңуз. Мамлекетте, укуктук мамлекеттин түзүлүшү бул пайдубалы ошол соттун чечимдери, сот адилеттиги. Соттун көз карандысыздыгы биздин баш мыйзамыбыз Кыргыз Республикасынын конституциясы менен кепилденет. Биздин конституцияда айтылды. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын соттордун статусу жөнүндө конституциялык мыйзам бар. Ошол мыйзамдардын биздин укуктук, улуттук мыйзамдарда сот конституцияга жана мыйзамдарга гана баш ийет. Ишти караганда калыстык менен, бейтараптык менен чечүүгө милдеттүү. Ал эми президентке баш ийет же парламентке баш ийет дегенге мен макул эмесмин. Азыр бизде ошол сот адилеттигин бейтарап жүргүзүшүн, соттордун ушул ишти кароодо көз карандысыз болгондугуна биздин мамлекетте көп иштер жүргүзүлүп жатат. Сот реформанын алкагында ушул соттордун көз карандысыздыгын күчөтүү үчүн жана элдин сотторго болгон ишенимин жогорулатуу үчүн мына биздин мамлекетте биздин азыркы башчыбыз абдан буга өзү дагы мындай программаларды киргизип, стратегиялык программаларды кабыл алынып, санариптештирүүнү киргизип атат. Бул максат, эгерде мен ойлоймун, аткаруу бийлигинин, президент баш болгон же болбосо жогорку кеңештин, парламенттин сот бийлигин өзүнө көз карандуу кылабыз деген кандайдыр бир жаман ой болсо, мындай кадамдарды, мындай иштерди алып барылмак эмес, туурабы? Ошондуктан санариптештирүү боюнча эң негизгиси бул бизде киргизилди автоматташтыруу, иштерди бөлүштүрүү. Бурда мисалы төрагалар өздөрү бөлүп келсе, сотко түшкөн дубарыздарды. Азыр адамдын ал жерде кийлигишүүсү жокко эсе. Автоматташтырылган АИС деп коет, сот системасы иштерди бөлүштүрөт.
Мындан сырткары санариптештирүү боюнча азыр электрондук сот ишин жүргүзүү киргизилип жатат. Ачык айкындыгын камсыз кылуу үчүн бизде ар бир азыр сот залдарында видео жана аудио жазуулар киргизилип жатат. То есть ошонун бардыгы сот отуруму болуп жаткан мезгилде сот бийлиги өзүнүн мыйзам тарабынан ага мамлекет тарабынан берилген ага ыйгарым укуктардан мындай бир кандайдыр бир өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланбаш үчүн же дагы бир кандайдыр бир тараптын бир тараптуу болбош үчүн, бир тараптуу болбош үчүн ошонун баары ушул иштердин бардыгы сот реформасы жүргүзүлүп келе жатат. Анан бүгүнкү күндө Зарина Омаровна мынакей биз соттордо ачык сот деп атпайбызбы? Кээ бир учурда да жабык сот деп айтылат, өтөт да, ошонун тартибиде ушундай эрежеси негизинен. Бул кандай өтөт ама ачык сот деген, мына жабык сот дегенгечи? Кимдер катышат ачык сотко, мисалы үчүн кимдердин укугу бар дегендей ага? Ал эми жабык сот албетте тиги соттун өзүнүн гана буйрутмасы менен да туурабы? Өтө турган нерсе. Өзү жалпы мыйзам боюнча сот отурумдарынын бардыгы ачык жүргүзүлүүгө тийиш. Бирок кээ бир иштерде ал түздөн түз мыйзамдарда каралган. Мисалы Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексте аталыгын аныктоо ушундай бир үй бүлөлүү мындай жеке купуя, жеке сыр болчу иштер боюнча болсо, ал жерде тараптардын өтүнүчү боюнча жабык өткөрүү шартта кароосу киргизилген. Жарандардын өзүнүн макулдугу менен, доорасы негизинде. Ооба, анын соттун каалоосу боюнча жүргүзүлбөйт ал. Ушундай эле жазык иштер боюнча бул мамлекеттик купуя сыр сакталыш керек болгон учурларда мамлекеттик коопсуздук боюнча кылмыш иштер каралганда ал дагы ошол мыйзамда жол берилет. Жабык отуруп калган ачык отурумдардын баары ачык. Ошондуктан ар бир сот залында аудио, видео жазуулар азыр орноштурулган. Кыргызстан боюнча эми бүт орноштурулуп келе жатат. Жана электрондук сот өндүрүшү дебедимби? Ал маселе дагы киргизилип жатат. Анын бардыгы жарандардын сотко жеткиликтүүлүгү. Эгерде мисалы жаран ушул көбүнчө бул бизге административдик сотторго байланыштуу. Административдик сот Ысык Көл область боюнча мисалы Каракол шаарында гана жайгашкан. Райондордо жок. Ал эми Ош область болсо бул Ош шаарында жайгашкан. Ар бир областтын ошо жанагы шаарында, борборлорунда гана жайгашкан да. Алыстан келет. Алыскы райондор бар бизде, билесиздер да, алыскы айыл өкмөттөр бар. Ошол айыл өкмөттөрдүн эгерде укугун коргоо аракетине даттануу менен кайрылуусуна жеңил болуш үчүн, жеткиликтүү болуш үчүн ушундай реформанын алкагында шарттар мамлекет тарабынан түзүлүп, мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилди. Бул жарандык процесстик кодекс, административдик жана жазык процесстик кодекстерге 2026 жылдын ушул 1 январынан күчүнө киргизилип, азыр иштелип жатат. Бул биз сот системасын өнүгүш деп атпайбызбы? Мына өзүңүздөр айтып атасыз, мынакей реформалар боюнча айттыңыз. Жакшы айттыңыз, мынакей сандариптештирүү жөнүндө, электрондук деп атасыз, жанакындай байланыштар менен баягы элге анан кийин ачык соттордо дагы мынакей акыйкаттуулукту элге жеткириш үчүн баягы өткөрүлүп аткан жерлерде бардыгы тең, баш мыйзам негизинде деп. Анан бул сот системасынын өнүгүшү бүгүнкү күндө сиздерде кандай негизинен? Сот системасынын өнүгүү боюнча биздин жогорку соттун төрагасы көп аракеттер жумшалып атат. Мен ойлойм, биздин жетекчилик, ошондой эле соттордун тартип комиссиясы иштери, соттордун өзүн өзү башкаруу боюнча мыйзамга ылайык соттор кеңеши бар. Ушул сот өндүрүшүнүн ачык жүргүзүлүшү боюнча мына өзүңүздөр дагы байкадыңыздарбы, жогорку соттун төрагасы жеринде сотторго кылган жанагындай жыйынтыкты, жылдын жыйынтык чогулуштарды, жыйналыштарды бүт ачык өткөрүлдү. Ал жерде ар бир судьянын ишти карап жаткандыгы, кемчилиги боюнча дагы, сапаты боюнча дагы бүт ачык чагылдырылып жатат коомго.
То есть ошону эл билсин, коом билсин деген максатта. Анан ошонун ичинде биздин мисалы тартип комиссиябыз дагы иштерди ачык карап, ар бир жаран жактоочу болобу, юрист болобу ишке катышкан соттун туура эмес алып барган ишине өзү жүйөлөштүрүп ошол тартип комиссияга арыз менен даттануу менен кайрылуу укугу шарт түзүлгөн. Ошол кайрылып өзүнүн ачык каралат анын арызы даттануусу. Мындан сырткары көптөгөн мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Жана санариптештирүү алкагында почта аркылуу көп конверттер, каттар жиберилсе, азыр аларга жеңил болуш үчүн, жеткиликтүү болуш үчүн жана иштердин каралышын тездетүүгө, ачыктыгына, айкындыгына жетиш үчүн ушуларды жанагындай электрондук аркылуу билдирүүлөрдү жиберүү боюнча Бул ыкчам, ыкчам кетет деген. да, сот өндүрүшүнүн ыкчам жүргүзүлүшүнө ушундай көптөгөн иштер соттук системасында дагы, сот тутумунда дагы алып барылып жатат. Эми Зарина Омаровна, мынакей мен сотмун дейт да, сиз мынакей сиз сотсуз, мен сотмун дегендей. Анан эми бул сот чындыгында эң бир жоопкерчиликтүү, өтө калыстыктуу, адилеттүүлүктүү чечкен кесип болуп эсептелет да, мындай айтканда. Мына ушул кесипти өзүңүз тандап алдыңыз. Мына бүгүнкү иштеп атасыз дегендей, анан ушу эсте калган бир учурлар барбы? Ушу бир жарандар менен бир кандайдыр бир сот учурунда кандайдыр бир алардын бир көйгөйлүү маселелерин чечүүдө дегендей мындай жагдайлар болуп калат го кээ бир учурда. Келишпестик жана келишилүүчүлүк ушул боюнча да айтсаңыз. Эсте калган бир күндөрүңүз болсо. Эми өзүңүздүн кесибиңиз боюнча. Соттук кесип аябай түйшүктүү деп айтпадыңызбы? Чындыгында соттун бейтараптыгынан, соттун калыстыгынан, укуктун, мамлекеттеги укуктун үстөмдүгүнүн кепили ошол соттун чынчылдыгы, өзүнүн ишин туура алып баргандыгы, мыйзамдарды бүт анан өзүнүн иштинен дайыма иштеп турганы да, билимин жогорулатып, өзүнүн тартибин баарын карап. Анан аябай көйгөйлүү ар бир иштин аркасында адамдын тагдыры. Бизге кайрылганда үмүт менен акыркы ушу сот биздин ишибизди туура чечип берет деген максат менен, үмүт менен, ишеним менен келишет. Туура. Ошону күндөн күнгө ишти карап жатканда мындай текеберликке, кыжырланууга алдырбай, ошонун баардыгын тараптарды тең угуп, баарына мүмкүнчүлүк берип ишти карап жатканда аракет кылуу бул милдетибиз. Бул сөзсүз ар бир судьянын. Анан жумушунда эми биринчи судья болгон мезгилде тараптары келип ушундай өзүнүн көйгөйүн айтып, өзүнүн эмесин айтып, бул тарапты уксаң деле анын көйгөйү деле эми кийинки тарап болсо угуп атат, аныкы да өзүнчө. Анан эми биринчи жаңы судья болгон мезгилде абдан бир чечим чыгарарда кээ бир болот эле прям кабинетте калып, кандай болгондо ушуну туура чечсем болот деп. Анан бара-бара жанагы судья болуп калыптанган сайын ушул фактыларга, далилдерге шашпай эки тараптуу карап, шашпай баа берип, анан мындай опыт алган сайын, тажрыйба алган сайын укканды үйрөнүп, угуу маданиятына ээ болуп, ушундай аракеттер менен иштеп. Мына бүгүнкү күндө мына сиз өзүңүз жетектеген төрайым катарында айтып атам да. Анан төрайым катарында ушул жетекчи катарында анан кийин жамаат менен иштөө кандай негизинечи? Коллективиңизде канча киши бар дегендей? Алар менен иштеш кандай дегендей? Эми жетекчи катары мен коллективде мындай демократиялык принциптер менен иштегенди жакшы көрөм. Коллективде бир маселени ортого коюп, ар биринин ой пикирин угуп, айрыкча жаштардын ой пикирин сурап, анан мындай көзөмөл эмес, такай гана ар бир кызматкердин аркасынан үстүнөн көзөмөлдөп эле аларга жоопкерчиликтүү болгонго үйрөтүүгө аракет кылам. Анан ар бир ишинин берген тапшырманын жыйынтыгын чыгаруу,
өзүнүн жоопкерчилигин сезип ошонун жыйынтыгын чыгарса деп. Сый урмат менен анан ошол кызматкерге ишеним көрсөткөнгө аракет кылам. Коллективде ынтымактуулук абзел, сөзсүз. Анан жеке үлгү. Өзүм инсан катары, лидер катары жеке үлгү болуп, өзүмдүн иш аракети менен процессте өзүмдү алып жүрүү, чыгарган чечимдерим менен инсан катары өзүм мындай өрнөк болгонго аракет кылам. Туура айтасыз. Анан эми баягы бүгүнкү күндө мыйзамдар чыгып атпайбы жаңычы? Ооба. Мен жаңыланып мына биз азыр могу 30 жылдан бери мынакей биз айтып келдик, ар кандай баш мыйзамдарды өзгөрттүк, ар кандай мыйзамдардын баарын өзгөртүп аттык дегендей. Анан эми баягы бүгүнкү күндө деле мына парламент азыр мыйзамдарды кабыл алып берип атпайбы? Ооба. Анан кийин негизги мыйзамыбыз баш мыйзам деңизчи, конституциялык мыйзам турат. Анан эми кийинки мыйзамдарда ар кандай өзгөрүүлөр болуп атпайбы? Замандын агымы менен карата да, бүгүнкү күндө заман өнүгүп атпайбы бүгүнкү күндө? Кыргызстанда эле мына өнүгүү жолуна түштүрүп, ар кандай мыйзамдарды президенттер жаңылап, башкача бир көз караш менен келаткандыгы байкалып турат да. Ооба. Жаңыланып келаткандагысы. Анан эми ушу келечекке карата болгон сиздин бир көз карашыңыз ушулар боюнча. Келечекке карата биз кыргыз эли байыркы элбиз. Мен мына азыр мамлекетте кандай жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Бүт тармак жактан. Туура. Жана бунун өзгөрүшүнө биздин өлкө башчы президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү кандай аракеттерди жасап атат, аны баарыбыз көрүп турабыз. Биздин конституцияда эң жакшы принцибибиз бул биз укуктук, Туура. социалдык, укуктук, Жарандардын укуктары өтө жогору каралган, жогору каралган принциптерди, жакшы принциптерди, демократиялык, көз карандысыз. Ошонун ичинде соттордун көз карандысыз принцибин негизинде биздин мамлекеттин түзүлүшү ошондой конституцияга ылайык тандадык. Келечекте биз абдан өнүккөн, укуктуу, көз карандысыз, күчтүү мындай мамлекеттерден болобуз деп мен абдан ишенем. Себеби ага азыр бүт билим жагынан болобу шарттар түзүлүп атат. Бүт жаш балдардын өнүгүүсүнө бала бакчалар, мектептер салынып атат. Жаштардын, жаш профессионал жумушчуларды тартуу үчүн алардын жашоо турмушу, алардын турак жайы, бүт тармак медицина болобу, маданият, спорт эми менин жеке көз карашым, жеке пикиримде абдан жакшы позитивдүү өзгөрүүлөр болуп жатат. Ушуну менен, ушул жол менен биз кетсек, мен ишенем, Кыргыз мамлекети, биз Кыргызстан республикасы Средний Азияда болобу, СНГда, дүйнөлүк аренада болобу чоң-чоң дагы мындан ары дагы өнүгүүлөргө жетишебиз. Дагы бир мен эми сиздин баягы программабыздын соңунда бир эркин микрофон берейин дедим эле. Дагы балким айтылбай калган ойлоруңуз болдубу бул жерде? Өзүңүздүн иштериңиз боюнча дагы бир жүрөгүңүздө жүргөн бир көйгөйлөр болуп калабы? Мына ошолор боюнча дагы бир эркин микрофондо айта кетсеңиз. Анан калуу тилектиңизди да кошуп койсоңуз. Рахмат. Мен эми сот бийлигинин өкүлү катары Ысык Көл областтык административдик сотунун төрагасы, төрайымды катарында ушул айта элем, сот системасында биз тараптан абдан аракеттер, иштер, үргүлүктүү мындай иштер алып барылып жатат. Жаштарга, юрист жаштарга кайрылгым келет эле. Ушул мамлекеттин өнүгүшүндө бул укуктук жактан бул абдан маанилүү. Туура. Укуктук мамлекет, эгерде укуктук үстөмдүүлүгү болсо мамлекетте, анда ал мамлекет өнүгүүсү сөзсүз кепилденген. Ошонун ичинде соттордун адилеттүүлүгү бул абдан маанилүү. Чакырып кетет элем, ушул административдик соттун төрайымдын катары бул
элдин мамлекетке болгон ишеними ооба соттордун адилеттүүлүгүнөн, ачыктыгынан, бейтараптык калыстыгынан, бирок жалпы мамлекетке болгон ишеними качан артат, качан жергиликтүү деңгээлде мамлекеттик бийлик органдары, айыл өкмөттөр, айыл өкмөттүн башчылары, райондук мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү каттоо органдары болобу, архитектура органдары болобу, деги эле ушул мамлекеттик бийликтин органдарынын өкүлдөрү өзүнүн иштерин так аткарып, мыйзам чегинде аткарып, келген жарандарды жакшы мамиле кылып, кичпейил мамиле, алардын укугун урматтоо менен жана ар бир мамлекеттик кызматкер, ар бир сот кызматкери ал элдин жанагындай служитель народа деп коет орусча айтканда, элдин кызматын өтөөгө келет. Мамлекеттик бийликке бул элдин көйгөйүн чечем, элдин маселесин карайм, ар бир жарандын ушул мамлекетке болгон койгон жанагы мүдөөсүн чечем деген максатта келгенин түшүнсө, ошого карата иш алып барса, мен ойлойм, элдин жалпы мамлекетке болгон ишеними артат. Что мен келсем, менин укугумду менин мамлекетим коргойт деген ишенимде болот. Ошондуктан мен чакырат элем ар бир бийлик органдарын элге болгон мамилесин өзгөртүп, кичпейил мамиле жасап, максат ушул элге кызмат өтөө. Рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жогоруда сиздер административдик соттор кандай иштерди карайт деген темада биздин Ысык-Көл облустук административдик соттун төрайымы Абдыкадырова Зарина Омаровна катышып, мына ушул багыттагы суроолорго жооп берди. Анда сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Рахмат. Ушу менен көрсөтүүбүздү соңуна чыгабыз. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.